Канчалык уктап кетүүгө аракет кылган менен уктай албай жатасыз. Түн ортосу болуп калса да ар бери оодарылып уйкуңуз качкан. Жаныңызда жаткан жолдошуңуз башка аял менен ойноштук кылганын мойнуна алып сизден кечирим сурады. Эми сиз кандай кылууңуз керек? Кечиришиңиз керекпи? Ал эми жүрөгүңүздү толтурган ачуу сезими менен кандай кыласыз? Балдарчы, аларга бул тууралуу кантип айтам? Мына эмеси. Жашоо көз ачып жумганча эмнеге, кандайча, эмне кылам деген суроолорго толгон жообу жок кыйын жашоого айланды. Келиңиз бүгүн ойноштук аттуу жамандык алып келүүчү жан дүйнөнүн дартынан кантип сооронуп, кантип айыгууга болору жөнүндө сүйлөшүп, бирге жооп издейли. Саламатсызбы асыл атайым? Кайрадан келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунда сиз менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Ардактуу айым, мен да сизге салам узатып, алдыдагы убакытты бирге өткөрө турганыбызга кубанычтамын. Жашоодо бизде баарыбыз деле жакшы да жаман да учурларды баштан өткөрөбүз. Андыктан бизди түйшөлткөн кыйын кездер келеби же жокпу деп эмес, ошол учурларда биз жагдайды кандайча колго ала алабыз, чыгуу жолун кайдан издейбиз деген темада сүйлөшкүбүз келет. Ооба, чынында эле ошондой. Жана жашоо жагдайлары ар бирибиздин жашообузда ар кандайча формада экени белгилүү эмеспи? Ал эми бүгүн болсо ошол көп кырдаалдардын ичинен бирине басым кылып, тактап айтканда үй бүлөдө жолдошу же келинчеги ойноштукка барып, ишенимсиздик көрсөткөндө кайра калыптануунун жолдору кандай? Ошол тууралуу сөз бөлүшсөк. Өткөн аптада уктуруубузда жаңыл аттуу айымдын окуясын укканбыз. Жолдошу ойноштук кылып аялды таштап кеткен. 10 жыл бирге турмуш курган алар эки жолго түшүп, күйөөсү тарабынан ташталган жаңыл кайра калыптануу жолунда экенин укканбыз. Дагы да жан дүйнө күрөшүндө канчалаган убакытка калат? Бул жабырлануучу адамдын канчалык айыгууга жана калыптанууга болгон каалоосу менен аракетинен да көз каранды болсо керек. Биз нике жана ойноштук жөнүндө сүйлөшөбүз. Билгениңиздей, ойноштук бул күйөө же аял никеден тышкары башка бирөө менен жыныстык мамиледе болуусу. Бул никени талкалап жиберүүчү жамандык. Күйөөлөрү менен аялдар жакшы учурларда да, кыйын учурларда да бири-бирине берилген болушу керек. Нике бул милдеттенме. Биз бүгүн сизге эки окуяны баяндагыбыз келет. Биринчиси ыйык жазуудан алынган окуя. Жана окуянын каарманы Гомер аттуу аял. Гомер Ошия аттуу пайгамбардын аялы болгон. Ошол кезде Ошия өз эли болгон жүйүттөргө Кудай теңириңерге ишенимдүү болгула деп көп чакырык кылар эле. Ошондой эле жийиркеничтүү иштериңерди таштап, Кудайга кайрылгыла дечү. Бир убакта Ошиянын эли Кудай теңирге ишенимдүү болушуп, бирок кийин Кудай эмес, буттарга табынып баштаган болот. Бул чындыгында эле элдин Кудайга карата ишенимсиздик, туруксуздук көрсөткөнү болгон. Салыштырып айтканда, адам өз жакынына карата күнөө кылып, ойноштукка барганы менен барабар эле. Ошияга Кудай ушул чындыкты ачып бергенде, ал элине бул тууралуу түшүндүрүп жана жаман иштериңерди калтырып, Кудайга кайрылгыла дегени ошол болгон. Буга кошул ташыл болуп, Ошия пайгамбардын жүрөгүн өйгөн көйгөй өз үйүнөн чыгат. Аялы Гомер күйөөсүнүн көзүнө чөп салып ойноштукка барган болот. Ошиянын эли сыяктуу эле анын өз аялы жийиркеничтүү ишке барган. Ага ишенимсиздик көрсөткөн. Ошиянын жүрөгү буга абдан сыздаса керек, ачууланса керек. Бирок Кудай ага аялыңды кайра өзүң ал дейт. Аны менен ойноштукта жашап жаткан адамдан сатып алып, өзүңө кайрып ал дейт. Билесизби курбум? Ошия өзүнүн аялын кайрып алуу үчүн баа төлөп сатып алышы керек болуптур. Ошентип Ошия Кудай айткандай, ошол учурларда кулду сатып алгандай баа төлөп кайра алган экен. Канча бир убакытка Ошия аялын элден обочу жерде кармоосу керек болгон. Балким дал ошол убакта алар никесин кайрадан калыптандыруу үчүн көп аракеттерди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөндүр. Кайрадан бири-бири менен баарлашууну, сүйүп, сыйлоону үйрөнүшкөндүр. Кымбаттуу айым, Гомердин ордунда башка аял болсо, күйөөсү ал үчүн баа төлөп сатып алмак турсун. Эмне болсоң ошол бол деп, кылган ишиңди мойнуң менен тарт деп таштап коймок. Туурабы? Ошондо аял ойноштук кылуучу же ташталган деген атка конмок. Бүгүнкү айда турган экинчи окуябызда болгон окуялардан. Мария аттуу жаш кыз жакшы адам деп ойлоп бир адамга турмушка чыккан болот. Ал адам белектерди берип, алардын ортосундагы балдар үчүн жакшы ата эле. Кээде жылмайып, келинчегин карап, эс алып алсын деп тамак ашты да өзү даярдап жиберер эле. Аял өзүн ушунчалык бактылуу сезип, жашоосуна канааттанып жүрдү. Мария жашоодо мындан башка да эмне керек деп ойлоду.
Ошентип бир күнү Мариянын жолдошу маанайы пас келди да ага бир нерсе айтуусу керектигин билдирди. Мария эмне деген сөздү угаар экем дегенсип отура кетти да кулак салды. Ичинде жолдошум ооруп калбады экен деп тынчсыздана түштү. Бирок жолдошу никеден сырткары эки аял менен жыныстык мамиледе жашаганын айтып, өкүнүп жатканын жана кечирим сурарын айтты. Мария уккан кулагына ишене албай турду. Бул кандайча болушу мүмкүн? Эмне дерин билбей жатты. Тили буулуп үстүнөн караңгы бир нерсе каптап калгандай сезип турду. Мария жолдошун жакшы көрчү жана жолдошунун мындай тандоосу үчүн ал өзүнчө төмөнкүдөй бүтүм чыгара баштады. Биринчиден аял өзүн күнөөлөдү. Мен жаман аял болуп, күйөөмдүн ушундай иштерге баруусуна түрткү болдум деди. Андыктан ага жагуунун жолдору катары мурункудан да көбүрөөк үй жайын тазалоого киришти. Тамактын даамдуусун жасап, күйөөсүнүн кийимдерин жууп тазалап, үтүктөп болгон күчүн жумшады. Өзүн ар түрдүү иштер менен алаксытып, жолдошумдун кылганы анча деле олуттуу болбосо керек дегенге ишенгиси келди. Бирок ал маал менен ызаланып, кичинекей баладай ыйлап жүрдү. Дагы бир убакыт өтүп, эми Мария ачуулуу боло баштады. Аял күйөөсүнө алардын некесин булгап бузганын кайра эсине салып жатты. Ага кошумча кылып, аял көп наалып, кандай кыйынчылык болбосун күйөөсүн айыптоочу болду. Ошентип көп өтпөй ал үй бүлөдө эч бир кубаныч же жакшы мамиле калбады. Кымбаттуу айым, эгер жубайлардын бири ойноштукка барып никени бузса, бул анын тандоосу болду, чынбы? Анын бул чечимине сиз күнөөлүү эмессиз. Эгер никеде жубайлардын ичинен бири кандайдыр бир муктаждыгына же талабына ылайык жооп ала албай жатса, никеден сырткары чуркап барып ойноштук кылганы эң туура эмес иш. Андан көрө сүйүп баш кошкон адам менен керектүүсүн ачык сүйлөшүп чечип, никени талкалоонун ордуна бекемдөөнү тандаса кандай жакшы болот. Никени куруу жана бекем сактоо команданын иши. Бактылуу жана ынтымактуу үй бүлөнү курууга жалгыз кишинин күчү жетишсиз. Жубайлардын бири ойноштукка барып, экинчисине чыккынчылык кылганда, адам Кудай менен мамилесин бекемдөөсү зарыл. Муну айтканыбыздын себеби, эгер адам Кудай менен туура мамиледе болсо, никени жараткан Кудайга сыйынып кайра калыптанып ала алат. Себеби Кудай гана ага чыдамдуулук, сабырдуулук, кечиримдүүлүк сүйүү бере алат. Кудай бизге акылмандуулук берет да, ойноштук деген жамандыктан кантип сактануунун жолдорун үйрөтө алат. Ошону менен үй бүлөнү кайра талкалануудан сактайт. Ал эми кайрадан Мариянын окуясына кайрылсак, бир нече жылдардан кийин анын үй бүлөсү кайра калыптанып, кайрадан бактылуулук, бүтүндүк келген. Алар экөөдөн Кудай Теңир менен мамилелерин бекемдеп, ошонун аркасында бири-биринин ортосунда да жубайлык мамилелери бекемделген. Албетте, бир жолу олуттуу талкаланган үй бүлөнү кайра калыптандырууга узак убакыт көп аракеттер кетти. Көп сүйлөшүүлөр, көп кечиримдер талап кылынды. Ошондон кийин алардын никеси мурункудан да бекем болду. Мариянын бактысына жолдошу кылганын мойнуна алып, өкүнгөнүндө болду. Өкүнүп эле тим болбостон, эми ал үй бүлөсүнө, жубайына кайра талкалануу, бүлүнүү алып келгиси келген жок. Тилекке каршы көптөгөн эркектер ойноштук кылуусун күнөө деп эсептебестен, жийиркеничтүү иштери менен эң жакын адамын басынтып, дал ошол ойноштук аттуу бузуку жашоосун уланта беришет эмеспи? Кымбаттуу агарман, эгерде тилекке каршы сиздин жашооңузда ушундай күнөө орун алса, сиздин жакыныңыз өзүн эч качан чындап бактылуу сезе албайт. Андыктан ойноштук кылууну токтотуңуз. Кудайга акыл, сезим, каалоолоруңузду башкар, өзгөрт деп сыйыныңыз. Ардактуу айым, сиз үй бүлөлүү адамсызбы? Балким үй бүлө курууну көздөп жүрөсүзбү? Эгер үй бүлөлүү болсоңуз, канча жыл болду? Биздин коом ар улуттуу адамдардан турат эмеспи? Мага жаштардын үйлөнүү алдында бири-бирине жакшылыкта да, барчылык менен колдо жокто да сүйөм деген убада берүүлөрү жагат. Анан албетте убадаларын эсине сактап аткарып жашоолору кимге жакпайт дейсиз? Алардын өздөрүнө жана жакындарына абдан жагат. Албетте ошол учурда бири-бирине убада берип, сүйөм деген жаштар айткандарынын канчалык олуттуу экенин түшүнөр бекен деген ой келет. Ыйык жазуунун Матай жазган жакшы кабарында 19-бөлүм 6-аятта: эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын деп жазылган. Ушул эле маанидеги аят ыйык жазуунун Башталыш аттуу алгачкы китебинде да жазылган. Анын 2-бөлүмү 24-аятынан мындай деген сөздөрдү окуйбуз: ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Мына дал ушул максатта Кудай башында үй бүлө деген институтту негиздеген. Эркек ата-энесин таштап же бөлүнүп чыгып аялы менен биригет делген.
Жубайлар башка баардык адамдарга караганда бири-бирине эң жакын катары бири-биримдикке биригишет. Алардын балдары экинчи орунда. Себеби алар бул турмушту бирге тартууга, жолун бирге басып өтүүгө биригишти деген сөз. Жакында бир чет элдик Вениамин жана Анна деген жубайлардын окуясын угуп калдым. Жолдошу мыкты мугалим катары белгилүү эле. Ал 34 жыл сабак берип каза болгон. Бирок ал 25 жашында Аннага үйлөнүп, анан ошол замат алар эс алып жүрүп катуу жамгырда калганда жаңы алган келинчегин чагылган уруп бир отоло шал кылган болот. Вениамин сүйгөн жубайын калтырбай 39 жыл төшөктө жаткан аялын багып, ал көз жумганча ага ишенимдүү бойдон калган экен. Аялынын ден соолугу ошончо жылдар бою эч жакшырбай койгон. Аннанын ден соолугуна карап жолдошу 2 сааттан ашык убакытка бир жакка чыга алчу эмес экен. Чындыгында бул адам Кудай алдында жана жубайы алдында берген убадасынын мааниси терең экенин түшүнгөн адам болуптур. Ал өз күчү менен убаданы сактай албасын билген. Ал ар дайым Кудайга сыйынып күч алган. Күндөлүгүндө мындай деп жазып калтырган: эгер Кудай көзөмөлдөсө, баары жакшы болот. Ал сага деп даярдаган жакшылыгына эч ким тоскоол боло албайт. Асыл затайым, сиз эмнеге, кимге ишенесиз? Ыйык жазуу бул Кудайдын сөзү. Жана ыйык жазуунун баяндоосуна ылайык, Кудай үй бүлө деген биримдиктин автору. Ал бир эркек менен бир аялдан бир үй бүлө курган. Бул анын кынтыксыз план эле. Бирок эгер эркек жубайына зомбулук көрсөтүп, катаалдык кылсачы? Эркек аялын таштап башка аял менен мамиле түзсөчү? Кудай мындай адилетсиздикке көз жумабы? Же аялдар тарткан азапка кайдыгерби? Жок, ал кайдыгер эмес. Анын эң башында үй бүлө тууралуу койгон планы өзгөрдү беле? Жок, өзгөргөн эмес. Ыйык жазуунун Инжил китебинде мындай аяттар жазылган: никеңер адил болсун, нике төшөгүңөр булганбасын. Бузулгандар менен нике бузгандарды болсо Кудай соттойт. Дүнөөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм, адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Ушул аяттардын негизинде кимде ким адеп ахлаксыз, башаламан жашоого өзүнө жол берип алса, ал Кудайдын алдында жоопко тартылат. Кудай соттойт. Себеби үй бүлө деген Кудай алдында кымбат баалуу, ал түзгөн союз. Эгер жубайлардын бири же экөө тең бири-бирине туруксуз, ишенимсиз болушса, сөзсүз Кудай алдында жооп беришет. Логикалык ой жүгүртүп көрсөңүз деле түшүнүктүү эмеспи? Үйлөнөрдүн алдында адам ошол биримдикке, олуттуу карап, нике деген эмне экенине терең түшүнүк алып, даяр болуп үй бүлө куруусу керек эмеспи? Ооба, бактылуу никеде эки жубай бактылуу. Аларды көргөн жакындары кубанат. Бул эң сонун. Бирок үй бүлөдө адатта балдар да бар. Башкача айтканда, сиздин учугуңузду улоочу кийинки муун, сиздин жакшы же жаман атыңызды алып жүрүүчү, сизден тараган, чыккан уул кыздарыңыз. Бактылуу үй бүлөнүн жубайлардын жакшы же жаман таасири эң алгач балдарыңызга тээрин билесизби? Алардын үй бүлө, бактылуу балалык деген түшүнүктөрүн же багаждарын күн сайын эмнелерге, кандай таасирлерге толтуруп берип жатасыз? Эң жакшысына толтуруп, эң жакшы таасир калтырууну, из калтырууну көптөрүбүз каалайбыз. Бирок жалаң эле каалап коюу жетишсиз. Андыктан Кудайга жардам сурап, күн сайын кайрылыңыз, күч алыңыз, акылмандык сураңыз. Биз уктурууларыбыз аркылуу ар дайым тандоолор бар экенин көп айтабыз. Кудай сөзүндө жазылгандай, никеңизди таза сактоону тандаңыз. Ошону менен Кудайды урматтаарыңызды көрсөтүңүз. Кудайдын сөзүн сыйлаарыбызды никебизде да көрсөтөлү. Ажырашуу эң биринчи чыгуу жолу болбосун. Албетте, өмүрлөргө коркунуч туулган учурлардан башкасында сүйлөшүүлөр, кечиримдер болсо экен. Бири-бирибизге сүйүү менен кечиримдүү, көтөрүмдүү болуу менен жооп берели. Бул тандоо. Бул Кудайды урматтоо болуп саналат. Кымбаттуу айым, сиз келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусун тыңдап жатасыз. Адамдардын ортосундагы мамиледен өткөн кыйын эмне бар? Ар бирибиз уникалдуубуз. Мунун мааниси ар бирибиз курулган мамилелерге түрдүү сапаттарыбыз менен келебиз. Кээде ошонун аркасында талаш тартыштар да келип чыгат. Баарыбыз эле байкаганыбыздай, адамга канчалык жакын болсоң, таарыныштар да ошончолук тез-тез болот.
Бул көбүнчө жубайларга да тиешелүү. Бул албетте тандоо. Адам күндө урушуп талашып жашай берет же аны токтотуп бактылуу жашоону тандайт. Бирок баарынын артында турган Кудай Теңириңизден жардам сурап, бактылуу жашоо акылмандуулук. Туура, адам өзгөчө үй бүлөдө тынчтыкты, тазалыкты сактоодо көп чаташып кыйналышы мүмкүн. Бирок биз мындай маанилүү иште жалгыз калтырылган эмеспиз. Андыктан ар дайым Кудайга акылмандуулук сурап сыйыналы. Анын сөзү болгон ыйык жазуудан күн сайын окуйлу. Бул биздин жашообузду өзгөртө алат. Мына ушул ой жана сунуш менен биз бүгүн уктуруубузду жыйынтыктап, сиз менен кайрадан келерки аптада амандашканча коштошобуз, сүйүктүү курбум. Алдыдагы убактыңыз кууна кулансын жана үй бүлөңүздө тынччылык болсун. Мен да сиз менен коштошуп жатып, бизге суроо, сунуш, ой пикир калтырып, комментарий жазууну унутпаңыз демекчимин.